Таяммумду кайсы учурда алабыз? Эки учурда алабыз. Биринчи учуру ошол суу табылбай калган убакта. Адам баласы талаада болуп калып же сапарда болуп калса, сапарда болуп калып, анан суу таппай калган болсо, суу жок болуп калган кезде ошондо таяммум алабыз. Экинчиси ошо бар сууну колдоно албай калган убакта. Колдоно албайт, ошо адам ооруп калышы ыктымал же башка маселе болуп, же катуу ооруп аткан болот. Эгерде сууну колдонгон болсо, оорусун күчөтүп ийет, айыгышы кечеңдейт, мүмкүн эмес. Мына ошондой учурда гана таяммум алабыз. Бирок ошо экинчи учурду мындай абайлап жеңил санабай караш керек. Кээ бир адамдар кичине эле ооруса эле суу менен дарата алган мүмкүнчүлүгү бар, бирок ошого карабастан таяммум алам дей берет. Андай нерсе болбойт. Чын эле ошо адам суу менен таяммум алганга мүмкүнчүлүгү болбой калган болсо, же катуу ооруп аткан болсо, же болбосо суу менен дарата алса оорусун күчөтө турган болсо, муну эми баягы медицина ээлери аныктап берет да. Дарыланып аткан же ооруп аткан адам бирөөдөн кеңеш алат. Анан сууну колдонбой тур деп айтып калышы ыктымал. Ошондой учурда жанагындай таяммум алса болот. Валлаху а'лам.